тарапынан өткім деп тұрып, жақсы бір әрекет қыла тұрған болсақ, осының барлығы бізге пайда алып келеді да. Ақыр түбі барып тұрып, біздің Қырғызстанда өндірілген товарлар бізді поддержка қылбай, кімді поддержка қылады? Жалаң бізді поддержка қылады. Осылар бізге ғана болады. Анан кейін мына айтып отырмын ғой, мына су бар ғой. Жөнөкөйлө су Өзбекстандан келіп отырады бізге. Жөнөкөйлө су ошол Есентуки, Боржоми деп ошол жактан су ташып келип атышат. Айлана-айлана бу жерде өзүбүздүн дүнүйө жүзүнө даңкы чыккан кандай сонун Хан Тенгри, Легенда, адигине кандай сонун сууларыбыз бар. А биз болсок ошол жактан су ташып ичишке мажбур болуп атабыз да. Ошол үчүн туугандар, мына өзгөрүү айылдан башталат да. Мына биз өзгөрүшүбүз керек айылда. Айылда деген чындыкты сүйлөсөңөр силерде бул жерде эч ким силерге тоскоол боло албайт. Чындыкты айтып, ар бир ушул жыйында өзгөрүүдөн, күндөн күнгө өзгөрүүгө өтүшүбүз керек да. Мына бак өстүрүү боюнча дагы мына группада каттуу иш алып барыңыздар. Сорт тандоодо ушунчалык внимательный болуңуздар. Бул бак тегүү деген бир жолу үйлөнүп, өмүр бою аялың менен жашоо дегендей эле да. Ошон үчүн бакты тандаганда өтө скрупулезно отношение кылыңыздар. Бакты көчөтүн тандаганда. Анан биз дагы өзүбүздөн ушундай Борбор Азия багбандар биримдиги силер менен тыгыз байланышта болобуз. Ошол группага бир 5 киши кошобуз. Алар специалисттер болот. Сорт тандоодо, сатууда, баягы оорулар менен күрөшүүдө, анан кийин внешний политиканы жасаганы мына чоң корпорациялар менен сүйлөшүп, ушул каракатты, вареньясын бул жерге келип завод курдуруп, ошону мисалы үчүн мындай бир сырьёлор жасап, ошону четке чыгаруу үчүн ошондой иштерди алып барабыз. Эми Кудайга шүгүр азыр жылыш жакшы. Мына канчалаган эмелер, международный организациялар өздөрү биздин жумушубузга кызыгып, силер дейт да, мындай вне политики, вне эми ишти кылып атасыздар. Биз силерге колубуздан келишинче жардам беребиз. Кудай кааласа ошол биз азыр Польша менен сүйлөшүп атабыз. Польша менен. Ошолор бизге ошол мен айткан көчөттөрдү жеткирип берүү боюнча. Алла насип этип ошол көчөттөр келип кала турган болсо, ошол биринчи ошол Нарынга, Чоңолайга, анан Алайкууга, анан Чаткалга, ошол карагаттарды эң жакшы сортторун ошолорду жеткирип беребиз иншалла. Эми туугандар, бир азыр көптүр өзүңөрдө бир суроолор болсо, ошол суроолорго жооп берип кетейин. Биз деген жанагы багбандар биримдигине суроо иретиндеги эле кайрылаштарды көпчүлүгү деген жооп кылат да. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе бул мындай да, жанагы могу жайдын күнүндө шайтан көбөлөк деген баарыбызда эле бар. Жанагы карагаттын жалбырагына, жанагы анча-мынча бакчалардын жалбырагына түшүп, жанагы эмелерди да желе салып, анан эме болуп, анан артына деген майда жана жашыл бит пайда болуп, анан чүрүшүп жалбырактарчы. Ушулар эме болуп калат да, сиздерде болсо деги жактан химия жабат болот атасыздар. Биз болсо улгондарыбыз жана карате деген дагы. Ошону алып туруп анан чачабыз. Жанагы өсүндөп. Эң жаман да ошо. Анан ошого эмнени сунуштайсыздар ушуну? Эми буга мына биялегин триходермин деген дарыны сээп туруп, Карталы эми. эми ал ошол Нарын органикалык департаментте бар, анан кийин 4 энтомофаг бар. Бизге белгилүү жана белгисиз 800дөн ашык зыянкечтер менен күрөшөт. Алар чымын болот. Ошодон эле ошол айылга алып келип бир 4-5ти кой бере турган болсоңуздар, 4-5 пачканы өзүнүн убагы менен. Ошол чыгып келаткан эмелердин бардыгын булар зыянкечтерин жейт экен. Балдарын жейт экен, жумурткаларын жейт экен. Анан баягыны кармап өзүнө баягы сиз айтып аткан көбөлөктү кармап туруп, ошонун ичине өзүнүн жумурткасын таштап койт экен. Ошентип ошолорду жок кыла турган энтомофагдар бар. Эми биринчи эле мен силерге айтарым, туугандар, мына азыр жаз келип калды, келейин деп калды, азыр ошол темир купорос менен бир сыйра жуугула, анан медный купорос менен бир сыйра жуугула, онун аркасынан, анан бордовский жидкость менен обработка кылып койгула сабактарын. Ошондо дагы где-то бир 70-80% зыянкечтен кутуласыңар да. Одан сырткары анан кийин ошол биялегин триходерминди берип туруп, биялегинди триходерминге аралаштырбай, триходерминди тамырына бересиңер, тамырына куясыңар, беркини болсо өзүнө чачасыздар. Ошо каракат келбей алдарлар. Алдарлар Нарында бар да. Бишкекте да бар, Нарында да бар. Эми жакында биз ошо биофабриканын
кишилеринен суранып атабыз, бул жактарга семинар өткүлөдү. Алар дагы өздөрү дайынданып атат. Мына эми баягындай зыянкечтер кыймылдап баштаганда биринчи лейлектен башталат да зыянкечтер. Азыр ошол жактан башташат уже. Ар бир айылга барып өтүп, баягы чымындарын көрсөтүп, баягы биялигин, триходерминдердин действияларын көрсөтүп, семинар өткүлө деп суранып атабыз. Эми ошолор жана дарыларды өткүзүш үчүн аптека ачып койсо болот белет негизи. Болот, ошол ар бир районго ошол филиал ачабыз деп атат. Филиал ачылып калса, жыргап эле каласыңар. Эң сонун дарылар да булар биологический. Анан кийин мына ошол немелерден суранайлы, мына жер департаментинен, немелерден ошо темир менен купоросторду алып келип берсеңиздер, Маселе жок, буякта биз азыр ЖСМ боюнча магазин уюштуруп атат, канча ошол деген кылат беле. Эми бизде агроном деген айтыс унутпайбыз. ошол проблема. ЖСМдик иштерди жеке адамдар деле алып келип атпайбы? Андан көрөк жанагындай дары дармектеринен ошо жанагы эмелердин Азыр эми мындай да баягы карате, тайфун деген дарыларга жолобойсуздар. Себеби дегенде анын варениясы өтпөй калат да чегарада. Өтпөйт. Остаточный эме калат сөрөмө. Ага жолобойсуздар, анан көрөк биологический жолу менен Бизге күрөшөсүздөр. совет бергенде эч жок болот. Бирдеме десең эле карате сепсең эле өлөт дейт. Анан карате себесиң. Карате бул атомный бомба жасай турган материал да бул. Бун вообще жолотпош керек да бул. Ал балаңа кала. Алдар боюнча Маташевич мен уже 3 жыл болду, мына 4-нчы жылга кеп атат, теплица иштетебизда, жана крылка жана курттар, желе, ал боюнча бизде народный методдор да бар, андай жанагы. Бизден неметкендеги адрашман, Эрмен, шыва, ушулар менен сыяктуу арча, ушуларды күйгүзүп дары эмес болот. Эрменди кайнатып туруп, мындай марле менен сузуп туруп, баягы чачкисиңиз барбы? Ошо менен эле бир аптада бир жолу переработка, обработка кыла берсеңиз жоголот. Бизге да ошондой эметкен. А жанагы жакында эле ФАОнун ушу жанагы тамак коопсуздугу боюнча болду, ошондо билсек, химикаттарды вообще жолотпош керек. Жолотпого дейт, өтпөйт. А эгер өткөндөн да ал жерден эметсең, сенин огородуң ушу комто болсо, чет мамлекеттен эмелер келиптиби, эксперттер келип. Сен ошо сууну каяктан аласың? Теректеги ылаймен барып, аяктан эмне сепкен? Ушу жер семирткич сепкен, буу сепкен, ошондон бери кошуналарың мына бери эсептейт экен. Арыгынан бери ана издеп чыгат экен. Өтө оор экен бул. Ал жанагы деп атпайсыңбы уулар? Бул уулар деген 3 жылда 5 жылга чейин сакталып тура берет. Тура берет. Остаточный демесе 40 күндө чыгып кетет деген бул жомок. Тура берет. Атомдай болуп жармашып, радиацияда болуп тура берет. Ошондой ден соолугуңа таркалып атат. Кытайлар чыгарып атат бизге. Кыргыздын душмандары алып келип атат ошону, таркатып Мисалы атат. үчүн ошол өсүмдүктү өсүп туруп сиз мисалы үчүн экспорттоп атасыз да Европагачы. Эгерде КамАЗыңыздын ичинде жана биз дезинфекция кылабыз го. Ошол товарда барып туруп КамАЗдан чыгып калып турганбыз өтпөйт экен. Дезинфекция. Өлө текшерип экен, кылдап кеткен. Анан жанагы эме боюнча деп атпайсызбы? Бизге бөлөт. Бизге алма, груша жанагындай эме жаңгактар кыйын да, сиз айткан бизде эмелерди өстүрсөк болот. Карагат, малина, клубника деген. Сонун болот. Укмуш болот. Мен көзүм жетип эле турат. Бу жерде клубник, неме, баягы голубика, крыжовник, Мен айдап смородина мынандай болот. Семечка деген шумдук болот, мисалы. Мен айдап көргөм, билмейм. Даже семечканын эмеси диаметри 30-40 сантиметрге чейин барат. Ничего. Ошо метрге жылып көрөт. Вообще сонун экен, ну. 100 гектар жерге айдап алып, мен азабым жеп. Бышты анан? Конкретно уже. Аны сыксаң 60% май берет. Ана. Мына ушундай, мына боло турган ишти кылайлы. Фасон деген. Баягы отуруп алып эле баягы неменде Антарктидага барганда банан отургузам дебей. Мындай. Конкретно боло турган ишти. Биз жакка кыйын. Болот эми биз жакта могу үкүткө, аккага, могу Ошо болгон жерлерче боло турган ишти кыла бериш керек. Биз мисалы үчүн Абдулла Ташевич биздин боло турган жасайбы. Айыл чарбасы үчүн атпайсызбы? Кузика деп жанагы кызылча деп атпайсызбы? Кызылча укмуш болот бизге. Мындай. Мындай билесиз, фасон. Таластар айдап атпайбы? Фасонду мен айдап көргөм. Ооба. Фасон төө бурчак, фасону берек эмес. Укмуштай болот. Жем да алса, жем. Натуральный жем. Картошка деген шумдук болот.
Ben janagı emene çarada Söylcan boyunca da Hı. Söylcan bu biskete 98 yılında Kelbetas'tan girmedi mi? Kelbetas men gelgen. Al Söylcan men hazır kaçayım. Mana. Ve yemek tüketti hazır. Mesleği olup etti. Bazı sizdeki mene sarıştırıp otursam internetten arasam belki mesleği olup etti. Oşonu seyrettirip 10 sotlu yerde 3 ton daha çayın aldım. 3 ton daha çayın aldım. Günlük oldu. Tabii Özgön'de bir 5 ton daha çayın kartuşka. akemiz bir sotikten 1 tonna kartoşka oldu. Biyogumusmen. Уже biyogumusmen işlegenine bir 6-7 yıl oldu. Bir de doşur. Уже жерин уже мындай настройка кылып алыптыр да алчы. Биздин немелер şu. Елестетсең, бул жерде 1 гектардан bir 50 tonna чистый баягында эмени алып турсаң барбы, картошканы. Ошо шаар көчүп келет, өзү казып кетет. Бул немеси картошка болуп калды. Себеби бизге жанагы ЮНИСЕФ келип эбет баштады да. Ошондо айдаганыбызда биринчи картошка көрдү. Аларда сынай дегенде. İşletip биринчи картошка көрдү. Экинчи картошка менен bir 7-8 эмен берди. Помидор, ко, эме ашкабак. Ошо бадыран деп ойлогон биткелер. Бир кашыкка деле жетпейт. Санап эле 30-40 штуктан уругунчу. Ошону өстүрөбүлө. Ошентип отуруп сынап 4-жыл 5-жыл жылдары биз теплица болуп да. Ошол жака өтүп. Алар акыры мониторинг келип ушул иштеп атам, эмне кылып атат? Советте бербейт. Айтасың ба? Айта өстүр деп. Келет кичинекей кыздар келет да сөйткө тартып алып мониторинг жасап кетип калат экен да. Тилер отчетун жасап берет экен акырынча. Анан ошентип отуруп анан бизге жана теплица ошол үчүн келип калды. Теплицаны азыр кылуу үчүн мониторинг жасашат. 3-4-чы проект бүткөн, бул сеники өткөзүп берген бизге. Мониторинг жасап атат. Биз иштесек ошол экен баардык жасай турган нерсе көп. Жетишпейбиз. Мен жетишпейм мисалы үчүн. Эртең саат 6-да туруп, кечки саат 10-да. İşten деген кишиге иш көп да. Иш көп. Процесс. Мындай эсептеп көрсөң, теплица башка эмелерди чыгарганда бир жылда бир сотый жер 98 метр квадрат жер. 100 000 сом берип берет. Ана. Бир жылда. Бир уйду багып көрүлөчү. Силер кага сайткандай канча тоюду чөбү торпого сатасың 20 000 базарга. Бир жыл айлап жүр 20 000. Табасың. İşte болот. Ал 20 000 апасы жеп коет да аны. Ооба да. Тура. Жөн эле мындай жетелеп жүрмөй да. Ал жебейт да калып үстүндө тойго кетет баары кошумча. Sultanımızda ушулай бизде 10 айлык үкмөт 18 ай бар. Ушулай этектеп ар бир айылдан бирде дыйкан фермерлерди алып маршрут ушундай түзүп атабыз. Кочкор, Кемин, Сыгарта, Аламитин Шокул райондорунда. Үйрөн кооперативдерди жана азык тукум заводдорду көрүп берди. Жакшы, өтө жакшы. Анан ушул маршрутка сиздердин ошо жана жогоруда аталып кеткен райондордо барбы ушу жана сиздердин эмелер? Давно маршрутка кошуп Мели эми мен карап көрөйүн, баягы Сөлжан багып аткандарым бар да. Сөлжан багып атканы бар, ошолордун хозяйствосын көрүп. Бирок меникин көрсөңөр башкасы да, меникичи. Алардыкы кичине. Олордуку кичине кылып багат, а меники болсо уже масштабный да. Абдулла мырза, маяк жол ачылсын, жай келсин. Иншалла. Ошко жакыныраак болсо ага барып келесиз маршрутка. Ооба, тез барып келесиңер. Мен де мындан bir 10 жыл бұрын мен бір 11-12 түп алма тіккем да. Жылға тамырынан шығып отырып азыр өсіп қалды. Жақсы. Білектей болып қалды. Бірақ байлап айтады да, ошоны қандай бұташ керек, ошоны Эштеш керек. Кыйыштырыш керек. Ана неме опылителин көрүшүңүз керек да. Чаңдатышы барбы? Бал бар берди? Балды көбөйткүлө, балды көбөйтсөңүздөр бар жокко жакшы болот да. Гүлдөгөн немеге бал керек. Мен ошо булашам айтат. Агерде биз укардан бутандан кетет, эмелери бар дейт го ошо. Жакшы болгон жылы ушун жакшы болот экен да. Гүлдөгөн мамет дары айырсын. Анан кийин любой эле немени, мисалы үчүн гилестин биз гилес отургузганда сөзсүз түрдө мисалы үчүн 10 түп гилеске bir tup çotur gilas деп коет. Анан кийин bir tup драгана желтая дейт. Ошону 12-чи кылып, 11-12-чи кылып ошону кошуп отургузабыз да. Ошондо анан кийин мына опыление болот да. Сиздин алмаңыздын опылениясы сортун билиш керек дагы. Ошол сиздин алмаңызды эмне опылейт этет. Балким бул жактын алмасы сиздин алмаңызды опылейт этет да. Гүлдөсө. Анын жанында, Чаңдаштырыш. алардын жанында.
Murunku te ata babasından alma var, al bayla var da. Байлап атат. Baylagan yok da. Korkum жетпей. Qancha жыл болды десіз? Bundan bir 10 yıl burun tikkem. Onda uşu alış керек эле да сону. Azır şu beriş gerek bolçu da. Ооба да. Anan bir gece tigi jantır üşüp kayra çıkıp boşantılardan yoğun oynadı. Şu hazır sonu kандай kıyıştırış gerek. Алма өсөт бизнайга. Көп могу акылан көп айылдардын арасында бизнайда өсүп көп нерсе өсөт. Помидор өсөт менин алдым. Бадыраң агороттон алдым. Сайбиз. Анан алма 2-3 жыл болуп кетти. Орто алдым да такыр эмесин билбей атам. Бышат. Аябай чейин чоң болуп бышат. Анан туруп эле ордунан эле чирий баштайт. Капкара болот. Анан сактайын деп тазаланып терип алып өзүнчө. Бул эми менимче бул бит да бул. Кумурска бар экен. Кумурскарды көрбөйсүз. Анан баягы кабыктарды кайрылып астына кирген немелер бар го. Ошондойлор бар да. Эски кабыктар. Ошону медный купорос менен азырттан жууп баштасаңыз, баягы темир менен бир жолу, анан медный купороз менен 15 күндөн кийин дагы бир жолу жууп койгула алманы. Мына азыр кышындасы учуп кетет да ал. Көп зыян бербейт. Бул эми неме, тоже химия. Бирок баягы карате тайфундан бул 100 эсе ылдыйраак да. Сайбизди пайрикке салгандан кийин чүнүп чирийт да. Кумдун арасында жатып чирийт алдым дейт. Onu bilbeyt ekem, sabizdi bilbedim, bирок алманыкын билем, точно ал жерде курт бар да бир зыянкеч. Зыянкеч болбосо алма өзүнөн өзү онтуп неме боло бербейт. Sen Cevgem diyor musun? Сенге кытыла бересиз, анан 2-3 жыл болуп кеткен биз эме подкормка жетпей атат, бирок көп жыл болгонун алма, бирок жакшы эле түшүнүп алам да ошондон. Yo senin sadece dili hoşan böyle. Жылга пайрикке салгандан кийин Meniki bir пайрикте абрабат dil hoşan böyle oldu da жылda paylıkla мен бирөөнүн sağlam. эмес ашып калып анан мен шаар кетип атам, алып сени пайригине салып жеп койчу алып атсаң ошондой болчу да. Сайыстар чирик болчу. А так мен таза турчу ага чейинчи. Анан анын пайригине алып келип мейкине салып койдум. Аны башталды ошо менен. Пайригдеги кызылчамды айнемде Бир вирус да бул. Бана обработка кылгыла ошо погребте. Значит, погребте эме бар экен, проблема. Бизде интернеттен күкүрт менен алып күкүрт менен обработка кылдым, бирок болбоду. ИСО кылып кайнатып көрбөйсүңөрбү? ИСО дагы жакшы обработка кылат да. Анан кийин баягы жерге мындай неме менен аны дагы мына мен айтып атам го. Медный купороз менен, темир купороз менен погребте эле ошо менен эле жууп көргүлө. Бул вирус да, вирус өлөт. Анан болбой калат. Мына немелерде алма киргизгенден кийин чыгарат го холодильникте. Холодильникте аябай жуйт да. Эми өзүнүн немелери менен, препараттар менен жууп, полный плесенди өлтүрүп, проветривать этип, кургатып анан кийинки эмеге даярдайт да. Силер да жыл сайын ошол погребиңерди обработка кылып турсуңар. Интернетте толтура эме маалымат. Как обработать погреб против вирусов десеңиз. Көп эле жана дарылар бар. Бизде да суроо бар, Абдулла Ташевич. Жанагы Эрал Аштан айтып кетпеди, бизде жер кайракта. Анан Аштан көп нерсени айдап жүрөт, анан жанагы сафлёрду не дегени зыгыр. Кайракта өсөт турчу. Сафлёр. Ошол кандай болот бизге? Айтып кетип бизде деген суу маселеси аябай да, суу тартыш болуп атпайбы? Анан ошо сафлёр кургакта өсөп турбайбы? Ошол өссө кызбыт алабы же кандай болот ошол? Сафлёрдү мына немеде өзгөндө аталык деген неме алып атат. Сафлёрдү. Немесин майын сыгып сатып атышат да, сафлёрдү масла сатып атат. Ооз быт толтура. Сурап атпайбы? Отургузгула биз алабыз деп. Ошол барып өзгөнгө барып аталыктын эмесин интернеттен набирать этсеңиздер, контактын телефонуна барып сүйлөшүп туруп анан уругун ошолордукун алгыла. Алардыкы более майлуу экен да. Көп май түшө турган. Түшүн бере беришти ошону айтасаң. Сафилер айдалган бул жерге. Асанкан аталар булар Асанкан келерчи. Бир жылы аябай айдап, катуу эле берген, берип кантеле алган, май алган бул жерденчи. Берет. Айдалган бул. Бирок менин баягы жеке оюм бул сафлёргө караганда семечке жакшы дейм да. Жок, бизге суу тартышып атат, кургакта өсөт атпайбы? Семишке суу тарап Сафлор мен де айтарым, сафлор өзөт. Бирок канча көйгөдө бербейт да. Сафлорду Андан көрөктүү суу чыгарыштын маселесин чечкилеп, азыр мына группада 255 адам болосуңарбы? Группада. Ошондо бардыгыңыздарда кайрак жериңер бар да, тура. Ошондо бир 2000 сомдон акча чогултсаңыздар 500 000 сом акча болот. Баа мен видеого чыгардым го. Ошол 350 000, 400 000 алып келсе болот да ошондо Россияда. Кичине эле баа Москвичтин эмесинде сүдүрүп алып барып эле коюп баягы жерде каздырып чыгара бересиңер. Мына 40 метрден чыкса керек деп ойлойм.
А вот. Бар, бизде тартып келсек деле болот аны. Тартып келген тем более выгодный да. Чем Анан дагы суроом бар эле. Гречка. Мисалы үчүн алтайский эме менен погода менен биздин погода бир келет экен да. Анан бизде гречка өстү да. Ал ошонун технологиясы кандай ошол жөнүндө маалымат бересиз? Эми гречканы бышырып, кургатып немен ана ошелушивание деген эмес аппараты бар да. Гравикасы жана майдалап. Ошелушивание деп коет. Баягы бет кабыгын арчый турган. Баягы бияктан аба менен түртөт экен бияка. Буга бетке баягы кур бу жерде уже кууруп алып туруп бергенден кийин баягы кабыгы сыйдырып чөөрөт экен да. Анан кийин баягыны неме шамал вентилятор айлантырганда берки бети бир жака, анан баягысы оор болот бир жака түшөт. Ошелушивание алышыңар керек да. Ал көп деле кымбат эмес, бир канча 400 000 500 000ге келет да. Анан кымбат да, гречка билесиңерби 100 сомго чейин чыгып кетти. 55 бизде. Biz андай kurtqa qarshi abrotgani ko'pincha emeden niyatchi yoldan foydalanib qo'ya o'tamiz da. Анан жана Бууда. Ото чөптөрдү кандай кыласыз? Прей көп басып кеткенде, каракая. Эми баягы кара кыя басып кетип немелер ону чоң клен калыш керек. Баягы 1 гектар 2 гектар жерге жете турган эмес, бир 50 сотик жерге жете турган клёнканы жайып туруп эле чекелерин казып көмүп чыксаңыздар, ошол жерде где-то бир 20 күндө баягы полностью чирип, бу тамырына чейин ирип кетет. Анан жылдырасыңар. Жылдырып анан ошентип эле тазалап атат биздикилер. Ажырыгын деле, камышын деле ошентип тазалап таштап. Күн бул ушунчалык ысыйт экен, баягы түйүндө баягы күн көрөй аппак болуп туруп эле баягы анан кийин тамырына чейин чирип кетет экен. Уже болду кутуласың да канча жылга. Ураган деген эмечи? Ураган. Ой, ураган сеппе, жоман. Ошол тайфун, карате, ураган, булар. Ят. Булар деген барып туруп, мына биздин зрениябызды кулактан алып атат, тиштер кетип атат, рак болуп атабыз. Ушунун баардыгы ошонун кесепетинен болот. Стомп деген бар. Стомпуда баардыгы Стомп биякта жылга өлө сатат да жазында. Жаным, бул болгону не бекап келет атам, аны тиги Кытайлар. Эми мынайда баягы балтанын сабы арча дейт го. Onu barda bizdin özüzdün gраждандар акча табыш үчүн ошону кылып атат. өлтүрүп атабыз. Ооба, өзүбүздү өлтүрүп атабыз. Азыр генофондубуз ушунчалык мындай опасностьта турат да. Мына силер го баягы биз го мына балалы болуп алып биз билбей атабыз. 5 жылдан бери, 10 жылдан бери балалы боло албай жүргөн немелер бар. Ушундай вредный производствода иштеп калып туруп, анан баягы уругу өлүп калат. Ошондой балдар жүрөт, кыздар жүрөт, төрөй албайт, балалы боло албайт. Бизге азыр бул билинбей атат. Кудай өзү бетин ары кылсын. Ушул азыр жеп аткан нитраттарыбыз, пиццит, грибицит, фунгицит, баягы сеп аткан дарыларыбыз бардыгы өзүбүзгө келет. Биздикин эч ким албайт, кыргыздардыкынчы. Мына биз даже импортко чыгарганда кичине эле бирдеме чыгарат экенбиз. Алганда болсо очойго немени алат экенбиз да. Биз ички рынокты обеспечить органика кылып. Өзүбүз органика жейли биринчи. Биз толук өзүбүздү мындай колго алайлы, анан кийин башка жака экспортко ойлонуш керек да. Этти айтпай эле коеюн. Бир алманы айтайынбы? Канча миллион экен? 80 миллион 60 миллион долларлык алма алып жеткенбиз. Bir жылда. Ошол алмалар, ошолордун баардыгы бизге ал жерде алманы өстүргөнүн, аны алманы мындай кылганын көрсөң, жөнүнө только тамырды эле көрүнүп турат экен баягы алма. Только баягы фунгицид баягындай мындай нитрат менен пышат экен. Көрүнүп эле турат экен баардыгы. А ошонун баардыгы бизге зыян. Эми биз Кытайдыкын жеген жокпуз, биз көлдүкүн жеп атабыз, көлдүк турак көрүп атабыз. Көлдүк жакшы. Бир Кудай билет эмне алып турат эми. Эми жакшы эле алардык. Биз Кытайдыкына караганда өлсө өлүк артык да. Анан дагы бир маселе да. Жана YouTube'дан көрсөтүп атат, жана карагатты обработка кылган жерчи эрте жазда жанагы бүчүр байленекте да. Монда бириктирип салган байлап ысык судан куйду атат да. Ошондо куйсаң баягы кыштата жаккан жана уруп байлап жаткан эмелердин баардыгы өлөт дейт. Ооба. Анан чир алып адамга эмесе дегенде жакшы болот деп атат. Ошондо ысык сууну кулганда тигинин жанын өлтүрө албайсызбы? Эми ал мындай дедовский методду темелеп коюш керек. Азыр мына современный эмеге өтөйлүчү. Эми баягы мурда талым чирип атат десе астына неме азот сал деп эле бирдеме кылып баягы же чиритиш үчүн ошондой кыл деп эле
Азыр дедовский методдордон өтүп эле мына интернетте көп карай бербеш керек. Мына баягы жигит айтты го, опыт алганы бирөөлөрдүкүнө барып бекер иштеп келиш керек. Бир 10 күн жардам берип. Мына теплицада сизге бирөөлөр жардам берип атабы барып сизден үйрөнөйүн деп. Жаныңызда Келіп турат. қызығат іштен десең іштебейсің. Басып кетеді. Ошондой. Мындай маселе жана алма боюнчачы. Алма боюнча менде 2 жыл алма бардым, 20 жыл мындайдаган. Августтун 1-inde бышты. Бүтүп бүтөт, эрте пишат да. Анан ошол бирли жума кармайт, августтун өтүп кеткенден кийин бирли жума андан кийин түшүп калат да. Анан ушундай баягы мен илгерки алманын жыты-жытырат да, ушундай сонун алма да. Эрте пишат. Эзилип түшүп калат. Bir 10 күнүн ичинде жеп бүтпөсөң ал алма эчтеке жарап алат да. Сондай алма да бар. 20 жыл бирок эмне деген сорт экенин билбейм да. Анан мен дагы могу алмурт өсүп кетет, алмурт өсөт экен. Талгат анан красный бирдемеден алма мен берип атат алмуртчу өлгөндө. Шабданы эмесин бере элек. Бирок өсүп атат да. Өсүп атат. Значит, бизде өсөт экен деп ойлогом. Өрүк жакшы өссө керек деп койдум мен да. Өрүк болбойт экен. Оюмча. Өрүк болбойт экен. Өрүк болбойт экен. Мен жана 4 жыл мурун абрикос алып келгем, жаш абрикосчу. Ошол 3 жыл чыгып, ушу ойлонуп турду да. Анан былтыркысы бирөө ушундай катты өстү, 2 метрге чейин көтөрүп кетти. Эмес агычы. Эмне болду билбейм да. А калганы турат, уктап атат да негедир. Байлап коет баягы, ордон кичине жалбырактар байлап коюп турат, туктап алат. Анан бирөөдөн ушундай катты кетти. Анан эмди жылы результатын билебиз да. Эмне болгонун ушу. Чочуп атабы же каяка кылып калдым деп. Маанисин түшүнбөй атам. Кармап кетсин эми. Өрүк чыдайт ба, сууга жакшы эле чыдайт алма эко. Жана эме боюнча маалымат берип коесуң, жана кандай көрүк боюнча маалымат берип коесуң, ушу бизге өсөбү жана кандай көрүк жана сиздердин тараптагы. Себептен менин кошунамдын бир конаштарында бар кандай көрүкчү. Байлайт кадимдей эме болчу. Анан же ал жер ынтада туруп байлап атабы, же чындап эле бизге өсөбү, өсүп турган көргөн өсөт экен деп ойлойт экенсиң. Ошо кандай сиздер тараптагы жанагы баткенде бар да. Кандай жанагы ошондой эмеспи? Ошол кандай көрүк бизге берең ушул. Кандай көрүк мындай пышык көрүк болот да. Янан бир карма бола турган болсо, немеге анча-мынча сууга баш бербейт. Өрүк, деги эле өрүктүн өзү да. Баягы эрте пышарынан башкасы. Өзүн баягы эски баягы айтып атам го. Мына сиз айттыңыз го, биякта эмелерде, питомниктерде неме. Алардын погодасы сиздеркине окшош болот. Ошол жактын көчөттөрүн алып келип отургузуп эле деп атам да. Анан өрүк өзү чыдамкай болот. Эгерде жакшы өстүрүп алсаңыздар, эмеден өсөт, конечно өсөт, эмнеге өспөсүн. Ол тамыры жерге тийсе, азык алып атса эле өсөт да. Баягы технический жагын карап коюш керек да. Мына айттым го, казып 1 метр казып, утеплять этип, эгерде возможность болсо, мына немени корневой система менен алып келиш керек да. Көчөттү. Өзү баягы жери менен. Ошондо жакшы адаптация болот. Тез эме болуп кетет да. Бизде базарда жастында тамырларын көргөзүп коелу, күнгө коюп коелу базарда сатышпайт. О жердечи бизде ар бирибизде иман жок болуп атат да. Негизи ар бирде иман кирмей эч нерсе болбойт. О жерден алдоо системасы болот да. Базарга барсаң ушундай ынандырат. Жөн эле ичиңе киргидет, жөн эле могул элечи, могул сойлоп элечи. Анан ошону деген ушу кургап калган эмени деле ачык айтса, ошону ал деле мээнетке кетет да, ал деле ушу аракеттенет. Анан кургап калганын бербейт да булчу. Эмнеге алдайбыз бирибизди ушуга мен. Ошо корневой система менен мына немеде өзгөндө бир бала чыккан, Икрам деп. Ошол менин группамда бар. Ошо корневой система менен көчөт алам десеңиздер, ошол бала жасап берет. Анан кийин мына морозостойкилерде аябай илимдүү болот. Ошого обращаться кылгыла, мен дагы мына кече эсимен чыгып калыптыр. Мына немеде нарында дагы ошону айтып койбой деп. Бирок корневой система жөнүндө айтып бердим. Бирок каерден алышын айтпадым эле да, эми булар интернеттен көрүп алышат. Ошо Икрамга жолугуш керек. Икрам мына именно баягы морозостойкий эмени өрүктүү алманы бизге таап берсе, мына ушул жерде эми өзүңөр жегилик болсо дагы чыгып туруш керек да. Анан основной сатканы жана мен айткан карагат, брусника, крыжовник, голубика, булар сонун акча берет да. Бирок мына үзүп алып жеп өзүңөр огородуңардан жегени ошол Икрамдан суранабыз. Жакшы мындай морозостойкий, анан кийин корневой системасы менен көчөт алып келип бер деп айтабыз. Жана корневийни сатып атпайбы, жана пакеттин ичинде кичинекичинечи. Жана мен основном келгенде жана көчөткө мен корневийге бир чылайм да. Ойготуп кичине жандантсын депчи тамырдычы. Анан бирок ошого да болбой өлүп калат да. Анан биз жакта негизи кар жааганда чоң катастрофа деп койсо болот да. Бир жыл бизде кургакчылык болду, кар жааган жок да. Ошондо менде кородо деген өсүп алып берип аткан алмалар бүт өлдү.
Карагат бүт өлдü. Майына бүт өлдü. Бұл қар жылулықты қармайды да. Ошо кар жабай калды, кургак болуп калды. Кургак болгондо бүт өлөт экен. Өрүк бар болчу, өрүк бүт өлдü. Анан бизде кар болмойнча бул эменин турушу эле кыйын экен. Күзүн тоң үстү жак. Болса керек ошол сонун. Жок. Жүзүн сарсан. Эгер эме болсо бизде мисалы үчүн жанагы суу тешке жамагандачы, кургак жерде каскандачы, тоң ушунча эле жүрөт да. Ал эми суу сиңген жерлер болсо 1,80-2 метрге чейин кетип калат тоң. Мисалы мен 2 метр менен касып үйдөн ичинен чыгарып сыртка да чыгарганбыз 2 метр менен. Жок, суу күн болуп калса. Катуу суук болгончулу суунун тоң чыкпай калат. Ошо Көрдүңөр мына тоң эң бул силердин бичиңер тоң экен да. Эми ошон үчүн мүмкүн болушунча баягы карагатты айдагыла, андагында жылуулап мульча кылып, анан кийин болсо мына ошол сахарный свекла, анан кийин акем айткан ошол кара семечка бар го, ошону эгип, ошону малга жем кылып алгыла. Ошону тартырып май кылгыла. Ошого боло турган иштерге аракет кылыңыздар туугандар. Анан кийин баягы жана эле айтып кеттим, Африкага банан өстүрө албайбыз. Эми боло турган жумуш менен алек болойлу да, ошодо материальный блага өзүбүзгө келсе, кирешет тапкыдай болсун да. Ошого аракет кылыңыздар. Абдулаташевич, бизде бир маселеде модулдукка өндүрүп алабыз, шуларды жасайбыз дейсиз. Жок, бизде сбыт кыйын да. Сбыт кыйын экен, ооба. Сбыт оор Оор экен, өтө оор экен. Жана эме топпайбыз, бизге ошо теплицадан өндүргөндү эмебиз сата албайбыз. Бадырак. Базарга алып чыксак келип чүйдөн ташып келет, Өзбекстан ташып келгендер арзан неметип кетет. Айда бизде беребиздечи арзан. Мындай ойлонуп отурсам, мал алсак малыбыздар ушу арзан. Семирт болсак, ошо чыгым эсептеп келсек, Эртеге Кудай кааласа мына ош менен жолуңар ачылып калса, карагатыңарды биз жейбиз. Карагатыңарды Кудай кааласа. Ушак жагы Жол болсо жакын болуп. Анан малыңардын этин биз жейбиз. Бизде азыр малдын эти азыр официальный баасы азыр 360 сом болду. Кудай кааласа ошол жол ачылып калса малыңарды, анан кийин баягы өстүргөн карагатыңардын баардыгын бизге ташып барасыздар, Кудай кааласа. Этиңерди биз алып жейбиз. Бизде деген азыр бир эле шаарда азыр 1 миллион киши жашайбыз да. Бир эле шаарда. Ал деген бизге деген күнүнө мисалы үчүн мына Актала районунан күнүнө жок эле дегенде бир 200 мал барып турса, биз ошондо эт менен бизди кичине каптайсыңар да. Аз гана. Азыр деле нече жол Болот. Азыр Айланасыңар да. Айланбай мындай түз барганыңарда. Туннель бүтсө, Жалалабадка чейин 300 километр, 302 километр. Жок, 270 километр бойча. Иә. Бул жерден 270 километр Жалалабадка. Жалалабадка ба? Жол бүтсө. Иә, Анан биз эме менен казармадан барганда 200